Өткөл курак бул адамдын өмүрүндөгү эң бир олуттуу учур деп айтышат. Себеби дал ушул маалда жаштардын көпчүлүгү психологиялык жана физиологиялык жактан өзгөрүүгө туш болуп, тагыраак айтканда урушарга жоо таппай, урунарга тоо таппай калган кези дешет. Мына ушундан улам өткөл курактын өзгөчө кыз балага тийгизген таасири туурасында бүгүн биз сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүгө бир нече коноктор келген. Алар менен убакыттын жүрүшүндө кызыктуу маек курганга аракет кылабыз. Ал эми алгач дал ушул өткөл куракты өткөрүп жаткан номер 66-гимназия мектебинин окуучусу Тасмина Акылбекованы, ошондой эле өткөл курак туурасында өзүнүн дагы ой пикирин айтуу үчүн келген КТРК KG сайтынын веб-редактору Айгерим Тыныбек кызын студиябызга чакыралы. Айрымдар айтат, ушул өткөл куракка бир өзгөчө, бир олуттуу учур деп айтышат. Деги эле өткөл курак туурасында сиздин ой пикириңиз? Өткөл курак бул кыздын өзүнүн баягындай эгемендүүлүккө умтулган бир эмеси болот да, ушундай бир период болот экен. Кыз өзүн аябай чоң сезип, өзүн баягындай чоң кыздарга окшоткусу келип, кичинекей жашынан уже өтүп, мен уже чоңойдум деген бир ойду өзүнө ала алат дагы, ошону доказывать этип, анан өткөл курактагы кризистерге жолугушат деп ойлойм. Өткөл курактын даамы, өткөл курактагы учурдагы бир көз караштар, ошолор туурасында айтыңызчы. Өзүң айлана чөйрөңө карап өзгөрөсүң, адам бир точка зренияңды доказывать эте бересиң да, өзүң актырың, өзүңдүн туура айтып атам, мен туура сүйлөп атам, мага да көңүл бурууга дегендей ичинен бир эме мындай айтып турат дегендей да. Келиңиз Тасмина, учурда канчанчы класста окуйсуз? Саламатсыздарбы? Мен 10-класста окуйм. Жакшы. Өткөл курак маалында экенсиз, Ана мына ушундан сизге суроо заткым келип атат. Деги эле балким өзүңүздө же болбосо айлана чөйрөңүздөн ушул өткөл куракты өткөрүп жаткан өзгөчө кыздарга басым жасайлы. Кыздардагы бир кандай өзгөрүүлөр болуп жатат жүрүм турумунда, сүйлөө жагынан деги эле? Мисалы, негизинен азыркы убакта өткөл курак бул эң эле глобалдуу маселе да. Мен өзүмө байкалбаса дагы айлана чөйрөмдөгү кыздардан мага байкалат да. Алар багы өткөл курак бул жаш курактан чоң куракка өтүү деп ойлойм да. Алар өздөрүн чоң сезип, мисалы, өздөрүн чоң сезип калышат да. Андан кийин багы мода кууп кийинишет, эч кимди укпайт. Азыркы убакта өткөл курак бул суицид менен деле аякташы болуп атат да, мисалычы. Байкалып атат деп атпайсызбы? Тактап айтыңызчы, көбүнчө кандай учурларын байкап атасыз? Өзгөрүү, балким бирөө менен тез урушуп кетүүбү же мындай эс алууну жактыруубу сиздин ой пикириңизде? Мен оюмча эс алуу деп ойлойм да. Көбүнчө эле мен курбуларым мисалы эшикте жүрүшүп, мисалычы жаргондорду колдонушат, мисалы сөгүнүшөт дегендей эле да. Бүгүнкү темага карата биз коомчулуктан дагы атайын сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Азыр ошону көрөлү, андан соң алдыдагы конокторду чакырабыз. Буга мен көп деле ишенбейм да. Негизи дин боюнча переходный возраст деген жок да. Переходный возраст болгондо кыздар сөз көтөрө албай калышы мүмкүн. Бир нерсени сүйлөгөндө эле түшүнбөй, сразу ыйлап жибериши мүмкүн. Ошо. Мен 18-темин. Мен переходный возрастта эле кандай өткөнүн мындай сезбей калдым. Переходный возрастта мындай элдер кыздар эметет болуш керек да, мындай кандайча айтсам, мындай өздөрүнүн жүрүш турушу өзгөрүп Көрө эле жатпайбыз, кээ бирөө тамеки чегип башташат, мисалы начар жактарга көбүрөөк өзгөргөнүн көрүп атабыз да. Бул менин оюмча ошол убакта жеткиликтүү кандай десем, таасир дебейм да, кандай внимание кандай болуп калат? Көңүл буруу жетишсиз болуп жаткан ата-энеси тарабынан, көңүл буруунун жетишсиздигинен ушундай начар жактарга болуп жатат деп ойлойм да. Переходный возраст кезинде эн ата кыз балага кандай көңүлдөрдү буруш керек? Эн ата кыз бала кандай көңүлдөрдү буруш керек? Жүрүм турумуна карап эметиш керек. Мисалы, ошол убакта өзгөрүп ата-энесине каяша айтуулар башталат. Именно ошол переходный возрасттачы бир эч нерсе кылгысы келбей, кандай десем, ошол убакта кандай кызына акыл айтып, кеп кеңешин айтып, мындай болуш керек деп, башка мисалы курстарга, жакшы курстарга жаздырып, ошондой көңүлдөрдү бурса болот менимче, ошондой жакшыл жактарга ойтко деп ойлойм да. Мисалы
бул бош убакыттын көбүнөн дагы начар жактарга барышы мүмкүн да, мисалы дискотекаларга барып башташы мүмкүн. Өзгөрүшөт эми переходный возраст деген жаман жагына да жакшы жагына да өзгөрүлүп кетет. Ошол кезде өзүн эмете албай калат да кыздарчы. Өзүн кыздар дагы балдар дагы өзүнүн карманына албай калат да. Ошон үчүн жакшы жакка бурулуп кетиш керек, жакшылар менен жүрүп, жакшы чөйрөсүнөн да зависит этет. Эми айлана чөйрөсүнөн да, айлана чөйрөсү начар адамдар болсо, ошол жакка ооп кетиши мүмкүн. Ата-эне ошолдон сакташ керек да, тарбияда ошол. Биринчи айлана чөйрөдө достору болот, жакшы көргөн курбулары болот. Ошолор кандай тарбия болсо, ал да ошону көздөй кетет да. Ошол үчүн ата-эне көп жакка жибербегенге, ою менен болбогонго ар нерсенин өз убакытта тыюусу болот, ошону кармаш керек да. Ато анын оюна коюп койсо кетип калышы мүмкүн да. Кыздардын ар кандай болуп өзгөрүшү мүмкүн. Баягы уян кыз ачык болуп кетет. Ачык кыз наоборот уялчак болуп башка жолго да түшүп кетишиге мүмкүн. Ошон үчүн биз балдарды мындай карап турушубуз керек. Балам, бул уже 12, 13, 14 жаш, бул өткөн мезгилде болуп калды. Сен бул жолуңдон эмес, бул жолуң туура деп уялчак кызды ачыкка сал, үйрөтүш керек. Ачыкты сал, мындай жакшы жолго салганга аракет кылышыбыз керек да. Жаңы жашоого аттанып чоңоюшат да. Переходный возрастта кээ бир кыздар бар, эми чектен чыгып, көчөгө басат, переходный возраст десе эле боенуп, каблук кийип, ушинтип башат деген түшүнүк бар да алардачы. Ошол учурда ата-энеси кыз балдарга кандай тарбия бериш керек? Эми туура жолдо айтып, жашоого көз караш жакшылап түшүндүрүш керек. Бүгүн биз өткөл курак туурасында сөз кылып жатабыз. Дал ушул өткөл курактагыларга өзүнүн кеп кеңешин айтуу үчүн келген конокторду студияга чакырайын. Ал үчүн эл аралык Ататүрк Ала Тоо университетинин психология бөлүмүнүн башчысы жана доцент Гүлпери Ыдырысовнаны, ошондой эле номер 66 гимназия мектебинин мугалими Махабат Айдаралиева бүгүн биздин студиябызда. Бүгүн биз өткөл курак туурасында сөз кылып жатабыз. Анан ушул өткөл курак маалында өзгөчө кыз балада психологиялык жактан болгон өзгөрүүлөр туурасында айтыңызчы. Илимдин изилдөөсүндө психологиялык жактан 11 жаштан 15 жашка чейинки бул өткөл курак деп аталат да. Балалык бир кандайдыр бир белгилер сакталып туруп калат. Аны баарын эле бирөтөлө ташталбаган мезгили болот балалыктын белгилери. Анан чоңдорго теңелүү мезгили башталат да. Анан айрыкча биз ушу кыздар жака токтолуп аткандан кийин кыздарда өзгөрүү сөзсүз түрдө билинет. Гормоналдык жактан жетилүү, ошо жекелик мүнөздөрүнө жараша, ушуга чейин алган тарбиянын булагына жараша, айрыкча ошо энеси, эжеси, ата-эненин өзү берген тарбиянын бир таасири ушул мезгилде байкалып калат. Ушу чоңдор билгенди мен да билем деген өзүнчө бир чоң күч пайда болот. Мына ушул күч менен анан бир болгон өзүндөгү нерселерди көрсөтө баштайт да кыздардагы. Биз бул учурду эч качан унутпашыбыз керек. Өткөл мезгилинде айрыкча ушу окууга болгон таанып билүү, жөндөмдүүлүктүн өскөн кези болот. Карасаңыздар психологиялык тескерисинче окууну таштап койбойбу? Жок, бул ушул абдан анткени анализ жүргүзө башташат булар. Себептерин издей башташат. Ага чейин бир кандайдыр бир эч бир мындай жалпылаганга, алган түшүнүктөрүн бир жыйынтыктаганга анчалык көңүл бурбаса, бул мезгилде мен эмнелерди билем, эмнелерге жетишип атам, менде кандай жөндөмдүүлүктөр бар дегенге өзүнүн энергиясы жете ала турган кезде. Сиз атайбыз мектептин бир мугалими катары сизди чакырып жатабыз. Анан сиздин окуучуларыңыз дагы бир канчанчы класстан ошол сиздин байкайсыз ушул өткөл куракты өткөрүп жатканын жана өзгөчө кыз балада кандай өзгөрүүлөр болуп турат? Мен мектепте ушу көп жылдардан бери иштеп келатам, бирок ушундай өткөл курактагы кыздардын бир психологиялык абалы менен бир дал келген, бет келген учурлар болбой койгон жок деп айта албайм. Сөзсүз түрдө ооба бар. Бүгүнкү күндө жогорудагы эже айткандай, ушу 12 жаштан 13-14 жаштагы ортосунда бир өзгөчө ушу кыз балдарда жетилүүсүндө же болбосо ошол айлана чөйрөдө өзүн алып жүрүүдө, деги эле сабакты кабыл алуусунда, мугалимдер менен өзүнүн окуучуларынын арасында алып жүрүүсүндө, деги эле коомдо өзүн алып жүрүүсүндө кандайдыр өзгөрүүлөрдүн пайда болгонун биз байкайбыз да. Уялчак
болуп кетишет, тескерисинче тартынчаак болуп, кээде отуруп алып булугуп ыйлаган учурлар болот, сабактан көп калган учурлар болот, тапшырманы аткарбай келген учурлар болот, тескерисинче урушчаак болуп кеткен болот, эшикке чыгып кыздардын арасына бир убакыттын ичинде бир чаң тополоң салып жүргөн учурлар болот, кечкисин көчөдө басып, ата энелердин тарабынан ушул звоноктор түшүп, кызым кеч келди деген сыяктуу ушундай бир нерселер болбой койгон жок. Албетте болот. Булардын баардыгына биз мугалимдер ошол башка балдарды, өзүбүздүн балдарыбыз кээде экинчи планга калып калат, бирок башка өзүбүздүн окуткан окуучуларыбыз дагы дайыма үйүңөргө эрте баргыла, кеч калбагыла, бир жака барса дагы ар бирине баягы коңгуроо кылып жеттиңби дегендей бир ушундай бир коопсуздуктарын ойлонуп жүрөт экенбиз да. Себебинде баягы эркек балага караганда кыз баланыкы бир өзгөчөрөөк, кыз баланыкы баягы кооптуураак болот экен. Мына ошолдон биз баягы мектепте билим берүүдө бир гана билим берүү менен чектелип калбастан тарбия берүүгө дагы өзгөчө көңүл бурабыз. Өзгөчө ушул өткөл курактагы балдардын билим тарбиясына биз мугалимдер көпчүлүк учурда бир өзүнүн бир жакшы тажрыйбасын жумшаш керек деп айтам да. Себеби дегенде кээ бир кыздар ата энесине, бир тууганына, эже сиңдилерине айтпаган нерселерин кээде келип ошо мугалимдерге, бизге айткан учурлар болот. Биз менен сырдашкан учурлар болот. Мугалимди дос катары көрүп, мугалимге өзүнүн ичиндегисин тескерисинче кээ бир түшүнбөгөн мугалимдер ошол окуучуну сабакта же болбосо курбулардын арасында басынтып, жаман сөздөрдү сүйлөп койсо, ошол кыз үйгө барса ата энеси урушат, мектепке келсе мугалими урушат, анан чүнчүп кетет дагы, анан өзүнүн чөйрөсүндө бир өзүн түшүнгөн, бир өзүн дайыма бир колдогон бир кыздарды же болбосо ушундай бир чөйрөнү тандап алууга бат эле өзү кирип кеткенде байкай калаткан да. Анан ошондой нерселердин аягы өкүнүч менен бүтүп атканын көрүп атабыз. Өлүмгө барып калып атышат, өзүнүн этаж үйдөн секирип же болбосо көпүрөдөн секирип бир ушундай бир өзүнүн жанын кыйган учурларын көрүп калып атабыз. Бул жана ар кандай уксус ичип алып, дары ичип алып, ушулардын баардыгы бир көпчүлүк учурда ошол кызга бир кандай десем, эне атанын бир сырдашуусу, көңүл бөлүүсү чөйрөдөнбү, мектептенби, үй бүлөдөнбү ошол калып калгандай сезилет да. Мына ошол кыздар ошондой нерсеге көп барып калып атат. Кийин бүткөндөн кийин биз барбагыбызды тиштеп, аттың ай деп өкүнүп калып атабыз да. Ошону болтурбаганга, ошону алдын алууга мектептен дагы, мугалимдердин дагы, классташтарынын дагы, өзгөчө ата эненин дагы бүгүнкү күндө көңүл буруусу абдан керек деп ойлойм. Келиңиз, Айгерим, сизге буга чейин бир экөөбүз сүйлөшүп калган маалда бир угуп калдым эле сизден. Мен ушул өткөл курак маалында бир жакшы учур менен бир өтүп кеткен, мага байкалбагандай кылып депчи. Мына ошол жөнүндө айтып өтүңүзчү. Сиздин өткөл куракты кандай кылып өткөрүп кеткенсиз? Өткөл курак кезинде мен динди таанып баштадым. Ата энем динге келип мени да үйрөтүп, бир аз акылым мындай ошол мезгилде ошол бир нерсени билип аракет кылган кезимде мен намаз окуп, анан болгон күч аракетимди ошо динге бир жумшадым го деп ойлойм да. Себеп дегенде мен действительно чындыгында эле баягындай кризисный моментти көп учураган жокмун. Бир аз болсо дагы ал нерсени бат эле өтүп кеткенге аракет кылдым да. Негизи динде өткөл курак жок деп айтылат. Көп ошентип айтат, көп алымдарыбыз ошол сөздү басымдайт. Бирок тилекке каршы азыркы жашоодо өткөл курак деген проблема бар. Себеп дегенде бизде жашообузда баары эле дин менен жашабайт. Ошондуктан бул проблемага эртеби кечпи любой эле бир үй бүлө кабылат деп ойлойм. Бул нерсенин мындай бир маанилүүлүгү бар да. Бизде динде балагатка жеткенде деген сөз бар. Балагатка кыз 9 жашта жетет, эркек бала 12 жашта жетет. Бул дагы бир айта турган нерсе, кыз эрте жетилет. Кыздын эрте жетилүүсү, то есть ошо 9 жашка чейин кыз бир аз билиш керек. Кыз кандай болот, эмне болот, ата эне ошонун баарын үйрөтөт. Дин бар үйдө ошол нерселерге баарына басым жасалат. Негизи эле динде тарбияга аябай чоң басым жасалат да. Ошол моменттерде баягы ата эне айтат да, 9 жаштыкка келгенден кийин сен кыз болдуң, сен мындай кыл, тигиндей кыл, уже мындай болбойт деп. Анан бир тоскоолдук же болбосо бир нерсени запрещать этерден алдын, ошо запрещать этип атканда ошонун акыретін дагы айтат да ата энечи. Сен мындай кылсаң, мындай жаза аласың, мындай туура эмес деп далил менен сүйлөгөн кезде баланын аң сезими өзү эле мындай жакшы кара, ак караны ажыратып калат экен да ошол кездечи. Эмне үчүн болбойт, эмне үчүн ал нерсе болбойт, себеп дегенде ушундай жаза аласың деп айтылат да. Анан бала өзү эле тандап баштайт өзүнүн жолун. Жакшыны, жаманды өзү ажыратып баштайт. Айрымдар айтат, бул өткөл курак жөн гана шылтоо деп айтышат да.
шылтоо, чоң гана көп басуу, көп турууга болгон бир аракет деп да айтышат да. Сиз кандай ойлойсуз? Өткөл курак барбы? Жана ушул өткөл куракта өзгөчө кыздар туура эмес жакка көбүрөөк багыт алышат дейт да. Чын бекен бул? Өткөл куракты шылтоо деп ойлобойм. Бул жаратылыштын мыйзамы деп ойлойм. Жазылбаган мыйзамдардын бири. Бул каалайсың, каалабайсың сөзсүз түрдө жашы жеткенде келет. Эже айтып кеткендей эле 12 жаштан 5 жашка чейинки аралыкта да. Кыз баланын ушул өткөл курак маалында туура эмес жакка түшүп кетпеши үчүн эне ата кандай аракеттерди көрүш керек? Кыздын эмнеш менен аракет жасап атканына көңүл буруш керек. Бир күндүк бир расписаниясында кызыбыз эмне иш жасайт. Башкача айтканда, убакытты туура пайдаланганга, анан ошол кызды жалгызсыратпай, үйдүн өзүнүн түйшүгү бар. Ар бир үйдүн өзүнүн жасай турган иши бар, аракеттер бар. Мына ушулга ата-энеген бир өзү жасай турган ишти баланы кызы да аралаштырса болот. Мына бүгүн биздин үй бүлөдө мындай мисалы үчүн бир үйүн сатып алуу, же бир жерден бир жерге көчүү, же ошол үйдөгү бир ишти жасоо, ошол учурга кызды дагы чоңдордун катарында кабыл алып, ошол ишти пландаштырып, экономикалык жагынан болобу, бир үйдөгү кандай бир проблемалар чечилбей атса, кыз менен акылдашкан сыяктанып, ага да бир чоң бир жоопкерчиликти сездириш керек да. Келчи, сен кандай деп ойлойсуң? Биз ушул ишти жасасак, биздин үй бүлөбүз жакшы жакка барабы, жаман жакка барып калабы деп, баягы кыз баланы бош койбой, үйдүн иш аракетине да тартыш керек да. Ошондо өзүнүн жооптуулугун сезет дагы, ата-эненин ишин алып, бир жагынан ата-энеге жеңилдетет. Экинчиден өзүнүн жооптуулугун сезип, баягы убакытты ушу бир жакшы иш менен баштап, анан ошо менен өзүнүн убактысын өткөрөт да. Бул бирдей эле. Экинчи жагы, кыз балдардын ушул учурда мындай бир абдан жетилген куракка жеткиси келип, чоңдорду көрүп, чоң кыздардын кийгенин, басканын, турганын туурагысы келген учурда, анан кийингенди сүйгөн учуру болот, чачтарын бир башкача кылып эме жасагысы келет, өздөрүнүн сулуулуктарын карайт. Ушул учурда сөзсүз түрдө эненин өтө чоң жардамы керек болот. Сөзсүз эле бир кымбат баалуу кийимди кийгизип эле кызды жасоодо эмес максат. Кызга кандайдыр бир жакшы жактарды айтып, азыркы учурда биздин моундай кризистик, экономикалык кризистик абалыбыз да, ошону түшүндүрүп, кыздарга кийимди бир мындай жупуну кийинип, бирок жарашыктуу кийсе, ошол кызыбыз өтө сулуу көрүнгөндүгүн, кызыбыздын өзүнүн табигаты жакшынакай экендигин, чачтарын алып жүргөндө өзүнө жарашыктуу алып жүргөнүн, боенгонун, анан ошол балдар да өздөрү бир табигатынан өтө шыктуу болот. Кээде ата-энелер өзүбүз билбегенди балдар өздөрү билет. Ошол билгенин басып айтып, ой, кызым, сен билет турбайсыңбы? Ушу атаң экөөбүз ушуну чече албай аттык элек. Сенин ушул жардамың өтө чоң бизге пайда болду. Мына сен чоңоюп калган турбайсыңбы? Ой, кандай жеңил, ой, мен эс ала баштайт турбаймынбы? Мына ушундай сөздөрдү айтканда, кызда абдан ишенич пайда болот. Мына ошондо өзүн чоң сезген болуп, үйгө кандайдыр бир пайдасын тийгизип аткан сыяктанат. Эне айтыш керек. Менден өтө күчтүү сыр саккаткан эч ким болбойт, кызым, сен үчүн. Мен сенин сырыңдын бүт баарын катамын, атаңа жакшы жактарын айтамын. Сенин өтө чоң сырдашчу уюткуң мен боломун деп айтыш керек да. Ошондон анан кыздар бүт болгонун жашырганга барат. Көрсөтүүгө карата атайын сюжет даярдаганбыз. Азыр ошону көрөлү, андан соң маекти уланталы. Адам жаңы төрөлгөндөн тарта карыганга чейин жашоосунда жүрүм-туруму, кулк мүнөзү жагынан өзгөрүп туруусу мүмкүн. Ал эми негизги сөз кыла турчу нерсе бул өткөл курак. Айрымдар бул болбогон гана шылтоо десе, кээ бири чындыгында өткөл курак бар. Ар бир адамга келе турган учур дешет. Андыктан бул тууралуу Венера айым менен ой бөлүштүк. Илимпоздор изилдегенде действительно болгон бар да, бул өткөл куракта кыздар, айрыкча кыз балдар 13 жаштан 16 жашка чейин болот. Бул өзүнчө өткөл курак деген переходной возраст, бул өтүп жатканда кыздардын характери оройлук менен, кандай десем, түшүнбөстүк менен айырмаланат, анан ден соолугу жактан да.
эне көп көңүл бөлбөгөндүктөн кыздардын өткөл курагы аябай катуу тескери жакка кетип атат. Ошол кезде жанагы энергетический напиток дегенди ичишет кыздар, ошол кезде пиво ичип башташат, сигарет чегип баштайт деген сыяктуу. Рахат Исмаиловнанын учурда өткөл куракты өткөрүп жаткан кызы бар. Андыктан кызынын бул учурдагы өзгөрүүгө туш болуп жаткандыгы тууралуу кеп салып өттү. Өзүмдүн кызым 15 жашта кызым бар. Өткөл куракта буларда баягы жашоого болгон көз караштары өзгөрүп өткөн, баягы талаптары өзгөрүп өткөн. Талаптар эмне булардыкы баягы өздөрү классташтарынан, досторунан айырмалангылары келип, өзгөчө жүргүлөрү келет. Жакшы кийимдерди кийгилери келет. Мурун баягы бизге жаккан кийимдерди апарып кийгизип койсок кийишчи да макул болуп, азыр болсо өздөрүнө жаккан кийимдерди баары кымбат болсо да ошону алдырганга аракет кылышат. Кыздардын өткөл курак кезине бир гана айымдар көз салып турбаса керек. Бул учур сырттан караган мырзаларга да билинип турары талашсыз. Андыктан Мурат дагы кыздардын өткөл курагы балдардыкына салыштырмалуу башкача экенин баса белгилеп өттү. Мисалы, балдарды айырмалаганда, балдар деген оюн, игровой залдарга көп барышат. Булар болсо сүйүү болгондо только интернет киришет, переходный возраст именно 13-15 жаштарда пайда болуп, интернет киришет, балдар менен сүйүү кичине кургангача, алар менен жолукканга, анан сүйүү, сезим, туура эмес жигит болсо, бирок сүйүп калса, ата энеси билип калса, ата энеси каршы болсо, вот ошого кайра ата энесине каршы чыгат да. Вот көп эң негизгиси сүйүү, сезим, балдарга болгон кызык, ошо балдар менен сүйлөшкөнгө интернет азыркы эми болот да. Өткөл курак ар бирибиздин башыбызга келе турган нерсе деп кеп салгандарга Айгерим каршы оюн айтты. Себеби бул жөн гана кыздардын шылтоосу дейт. Негизинен айтканда бул шылтоо деп ойлойм мен оюмча. Анткени деген бул кыздар деген переходный возраст келгенде деген эч кимдин сөзүн укпай калып эле мен уже чоңоюп атам, мен уже чоңойдум деген ой кетет да кыздаргачы. Негизи бул туура эмес. Анткени деген кыздар деген чоңоюп атам десе деле ата энесинин сөзүн угуш керек, чоңдордун сөзүн угуш керек. Ал эми мээрим дал ушул өткөл курак менде да болгон. Өтө олуттуу жолдорго барбасам дагы көп эле жаман нерселерди кылып койдум дейт. Өткөл куракта ар бир адамдын деринен болот да. Көп эле көрүп жүрөбүз, көп өлүмгө чейин алып барып атат, бирок Кудайга шүгүр, меники анчалыкка чейин барган жок. Бирок ошентсе дагы өткөл куракта көп эле жаман нерселерди кылдым десем болот да. Ата энемди айтышып көп көңүлүн калтырып койдум. Окууга көп жакшы көңүл бурулбай калды дегендей. Мурда өткөл куракта кичүүлөр улуулар айткан сөзгө моюн сунушчу. А бирок азыркы кезде Европаны туурап биздин жаштар өз укугун жада калса ата энесинен да талашып, соттошконго чейин барган учурлар болот дейт Рахат айым. Баягы бизди ушу чоңойгучу эле ата энелерибиз баягы туура эмес кылсак колдору деле тийип ушундай болчу да, биз деле аны баягы ата энебиз туура эмес кылыптырбыз дегендей эле кабыл алчубуз да. Азыр болсо ошо батыштын булардын батыштын баягы жаман жактары, ошо американецтердин айткандары боюнча ата энеңер силерди согуп же бир деп эмете турган болсо, соттошсоңор болот, силер ошондой укугуңар бар деп ар кандай нерселерди булардын башта булар жаш баягы өспүрүмдөр терс жактарда баткап алат да. Ошондуктан буларда ошондой аң сезимде ошондой каршылыктар бар да. Келгенден кийин айтат, сиз баягы укугуңуз жок, мени мынткенге, мынтип сокконго же мени мынтип урушканга. Бул ой пикирди Венера айым дагы улантып өттү. Бирок бул көрүнүш биздин мыйзамда дагы бар экенин укук коргоочу баса белгиледи. Бул Европада эле эмес, Кыргыз мамлекетинде деле биздин закондо жазылганда, үй бүлөлүк кодексте дагы бар, кодекс о детях, балдар жөнүндө, балдарды коргоо жөнүндө кодексте да жазылганда, балдарды ата эне сабаганга акысы жок деп. Мына ушундан улам биз бүгүнкү биздин каарманыбызга суроо затын келип атат. Жогоруда сюжетти көрүп отуруп бир нече суроолор пайда болду менде сизгечи. Анан ушул оройлук көбүнчө кыз балада оройлук көп болуп калат дейт. Мына ушуга айтыңызчы, айлана чөйрөңүздө оройлук, урушчаактык көп болуп атабы? Ооба, айлана чөйрөмдө бар ушундай оройлук. Мисалы ата энелер менен айтышкандар бар. Балким менде деле болуп аткандыр, бирок өзүмө байкалбайт да.
балким ата эненин көңүлүн калтырып алар менен айтышып алардын сөзүн укпай баягы өткөл куракта адам өзүнчө болгусу келип баштайт да, баягы айлана чөйрөдөн айырмаланып алардан өйдө тургусу келип баштайт деп ойлойм. Анан дагы бир нерсени айткыбыз келип атат, ушул учурда баягы кыз бала интернетке көп алаксып калат деп атат. Ушул нерсе болуп атабы? Интернетке көп алаксыйт. Чындык, Чындык. Бардык эле ушул өткөл курактагы намаз окуган кыздар, балдардын бардыгын эле биз тарбиялуу, алар жаман жолго бара албайт деп айта алабызбы? Баары эле туура жолдо деп айтыш бир аз кыйыныраак, себеп дегенде ал мисалы үчүн үй бүлөдөгү тарбия по-любому башка да, ал орду башка. Үйдө эмнени көрсө бала ошону алат да келечектечи. Мисалы үчүн кээерки балдар бар, ата энесинин укпаган сөздөрүн ошондой бир мечиттерге барып, же болбосо баягындай курбулары ушундай бир намаз окуган курбу кыздарынан аркылуу билип анан туура жолго түшкөндөр бар да. Сизге айтайын деген мындай болуп атат да, ушул Кудайга шүгүр дейбиз, бир чети баягы жакшы жаш кыздардын баягы жол салынып хиджаб кийип бир жүргөндөрүн көрүп калабыз, өзгөчө азыр мектеп окуучуларынан да байкалат. Бирок айрымдары ушул коом ичинде өзүн алып жүрүүдө, балким жогорудагы айткандай бир оройлук менен бирөөгө мамиле кылып коюуда, же болбосо бир туура эмес бир жүрүм турумдарды кылып койгон маалда жолукчандар деле ушуну кылат турбайбы? Буларга алып эле ушундай деген бир сөздөр айтылып калат да, мына ушундан улам сизге узаттым. Ушул ооба, бул маселе негизи бар. Даже кээерки учурда болот, биздин деле адреске көп айтылат, биздин өзүмө деле айтылган учурлар болгон. Себеп дегенде бир өзүңдүн точка зренияңды, өзүңдүн оюң, пикириңди айтканда эмнегедир бул жолукчан кыз унчукпаш керек деген бир ой бар. Бирок сүйлөш керек, бул вообще адам эмес дегендей да кээеркилер мамиле кылышат. Бирок деген бул дагы бир ойлонушубуз керек да, терең ойлонсок, бул дагы адам, бунда ой бар, бунун дагы бир коомдо орду бар. Бирок ал нерсени бизде баягы диндүү үй бүлө үйдөн үйрөнөт, болбосо баягы илим алып үйрөнөт да, ал ошол учурда кандай алып жүрүш керек. Тилекке каршы азыр бизде коомдо дин ошол туура эмес түшүнүктөн, илим жоктугунан көп туура эмес көрүнүштөр көрүнүп калып атат да. Ошол нерсени мисалы үчүн бизде үйдө ата эне айтат да, кыз бала деген мындай болуш керек, тигиндей кылып сүйлөшүң керек, ушул мамилетте мындай эле учурдан чыгып кет, оңой эле унчукпай эле кой, күлүп кой, сен ал сөз бир нерсе десе иш жериң иштеке болбойт, унчукпай эле кой, же болбосо илимиң болсо туура жооп бер дейт да. А бизде азыркы баягы кызуу кандуулукта, ошол переходный возрастта кызуу кандуулукта деген туура эмес сөздөрдү айтып, баягы кыздардын дагы жеңи тийип коюшат да. Анан ал кыз деген любой эле адам өзүнүн бир мындай защитный реакция болот да. Анан ошол моментте өзүнүн мындай защищать этүү максатында ал өзүнүн ой пикирин айтса, эл коомго ал нерсе деген туура эмес көрүнүп калып атат. Мен билем, биз мектепте окуп жүргөн кезде атайын кыздарды чогултуп алып, бир кыздар совети деген сыяктуу бир кеп кеңештерди айтып, өзгөчө ушул өткөл курак маалында басым жасашчу көп нерсеге кыз балага тиешелүүчү мугалимдер. Сиздер мугалим катары ушул өткөл курактагыларга, өзгөчө өсүп келаткандарга кандай кеп кеңештерди айтып, кандай тарбиялык сааттарды өткөрөсүздөр? Бардык эле мектептерде бул өткөл курактагы кыздардын бардык эле ар бир эле мектепте бир кандайдыр бир көйгөй жараткан учурлары жок эмес, албетте бар. Өзгөчө кыз балдарды өзүнчө, балдардын көзүнчө эмес, же болбосо бир кандайдыр бир чоң линейкалардагы алып чыгып тарбиялоо эмес, бул жекече сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Ошондой кыздарды көпчүлүк учурда биз ар кандай кружокторго тартууга абдан көп көңүл бурабыз. Мисалы үчүн биздин мектепте сабактан кийин балдар англис тилин үйрөнүшөт, француз тилин, немец тилин, кытай тилин, корей тилдерин, араб тилдерине келип окуган кыздар бар. Андан сырткары биздин мектепте эң чоң студия ачылган, бул бийдин ар кандай түрлөрү. Кыздарыбыз сабактан кийин ошол студияга келип катышып, ошол студияга катышат. Ошондой көйгөйлүү жараткан балдарды, кыздарды ошондой иш-чараларга тартуу бул биринчи орунда да. Дал ушул бүгүнкү биздин темага карата да коомчулуктан келген суроолорго бүгүнкү биздин коноктордон жооп алалы. Гүлбер эже, сизге бир нече суроолор келген. Өткөл куракта депрессияга түшүп кеткендерге кантип жардам берсе болот дейт. Аны кантип калыбына келтириш керек? Ушул депрессияга кирүүгө себепти билиш керек да.
Кыздар болсо ошол жерде окуусунан бир ошол өздөрүнүн чөйрөсүндө бирөөнү сүйүп калса, кандай бир көңүлү түшүп калса, ошонун көзүнчө бир башка тегли тең туштарынан бир кандайдыр бир жаман сөз угуп калса, өзүн чөгөрүп ийет да. Мына ошол учурда биз сөзсүз түрдө досторуна кайрылабыз, айрыкча чоңдур. Ким менен жүрөт, ким менен достошот, ошолор аркылуу анын ички дүйнөсүн билгибиз келип, кандай окуя болду эле, эмне себептен мындай нерсеге барып атат. Экинчиси, үй бүлөдөгү ата-эненин мамилеси. Каяша бере башташат, уруу сүйлөй башташат деп. Бул болгон чындык. Ушул учурда айрыкча мына 15, 13-14 жашты илимде азыр адабияттарда айтылбаса дагы опасный курак, коркунуч курагы дейбиз. Бул учурда жанагы өлүп алуулар ушул учурларда. 14, 13, 14, 15 жаштагылар эч нерсени анализдебей туруп эле ошону жакшы экен деп, ана бир кандайдыр жеңил нерсе менен эле өзүн тынчыткысы келип ошондо жүрөт да. Ошол депрессияга киргенин дагы эмне себеби? Ата-эненин бала оорой жооп берип койсо, ошого каратат эле, мен сенин ата-энеңмин, мен сени бакканмын, мен сени жаратканмын, мен сени төрөп койгонмун деп, эне тарабынан дагы катуу бир ооруйлуктун үстүнөн бала өзү байкабай орой сүйлөп алса, катуу урушуп, колу тийип кетет. Мына ошондо бала өзүн аябай кичирейт да, кичирип өзүнчө абдан бир чөгөт. Мени жаман көрөт экен, мени ушундай кылып койду, мени түшүнбөй койду, мен жакшы иш кылып атам го, жакшы эле окуп атам го, балдарым арасында жакшы бир жаман иш жасабасам деле мага ушинтип койду дейт. Мына ушундайда бир абдан жакшы сөз бар да. Адам баласына тиешелүү кайсы сапат? Сабырдуулук сапат. Сабырдуулук сапатты ата-эне чоңдор тарабынан биз өспүрүмдөрдү тарбиялап атканыбызды унутпашыбыз керек. Учурда техниканын заманы болуп, балдардын көпчүлүгү интернетке алаксышат. Өзгөчө өткөл курак кезде алар мугалимди да тоготушпай калышат дейт. Мына ушул маалда балдарды, тагыраак айтканда окуучуларды билимге, китеп окууга кантип көңүл бурдуруу керек дейт. Бүгүнкү күндө мектеп мугалимдер алсыз эмес. Бүгүнкү күндө ошол мектепке, ошол мугалимге ата-энелер кандайдыр бир жүктү үйүп койгондой, тарбиялоону дагы, окутууну дагы ошо мугалимдердин мойнуна үйүп койгон акыркы жылдар ушундай болуп калды да. Мына көпчүлүк учурда ата-энелер четке чыга келишет да, тарбиялоодо мугалим күнөөлүү, мугалим ушундайга түрткөн, мугалим караган эмес, мугалим тарбиялаган эмес деген адрес баягы таш келип бизге тийип калат да. Көпчүлүк учурда ошо ар бир ата-эне, ар бир баласы үчүн, ошонун билими, тарбиясы үчүн, келечеги үчүн биринчи орунда ата-эне жооп берсе. Так, интернет демекчи. Ооба, бүгүнкү күндө бул оору ааламды курчап турат, анын ичинде биздин Кыргызстанды дагы курчап, өзгөчө жаштарыбыздын ар биринде ушул сотка менен күнүн дагы, сотка менен ушул ар бир мүнөттөрүн дагы текке кетирип, ушул отурган учурда бул абдан оор маселе болуп турат. Сүйлөшүш керек, сүйлөшүү жок болуп баратат. Ар кимиз ушу дудук айланып баратабыз. Интернет бул жипсиз бир мойнубуздан байлап алып атат. Бул мезгил, бул жерде бир эле чоңдор, балдар эмес, чоңдор дагы ушу интернетке көбүрөөк кирип кеткен учур болуп атат. Албетте бул соромо сас сыяктуу болуп атат. Мен айтар элем, ал эми китеп окусак адамдын рухий байлыгы өсүп, китептен көп бир досторду таап, китеп менен көп пикирлешсе, ошо китептен сабактан, билимден ошол мен ойлойт элем, ошо жаштар убактыбызды кайрылбайт, балалык кез, алтындай курактыңар, эч качан артка кайрый албайсыңар. Ошондуктан ар бир мүнөттү текке кетирип, бир жакшы иш-чаралар менен, жакшы нерселер менен, пикирлешүү менен, жакшы сооп иштерин жасоо менен өткөрсөк дейт элем да. Окуу менен өткөрсөк дейт элем. Өткөл курактын эч кандай чындыгы жок. Мисалы, мен эч кандай өткөл кураксыз эле өтүп кеткем. Ал эми азыркы кыздардын көпчүлүгү шылтоолоп эне атасына кайшы айтышат. Эне атага кайшы айтууга таптакыр болбойт. Сиз сиңдилериңизге кеңеш катары ушул жөнүндө айтып өтүңүз дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кезинде сахабалар сураганда, мен эмне кылайын, жакшы иш кылайын, мага айтчы ошол жакшы ишти дегенде, айткан, энеңди сыйла, апаңды сыйла депчи. Дагы
дагы эмне кылайын десе дагы айткан апаңды сыйла деп, дагы эмне деген дагы айткан апаңды сыйла деген, дагы эмне кылайын десе ошондо айткан атаңды сыйла депчи. Бул жерде ата эненин даражасы чоңдугу билинип турат да. Бизде мисалы үчүн айтат да, эненин таманында деп, эчтем эненин таманында. Баланы кичинекейден тарбиялайсың, жакшы жаманды ажыратып, анан жакшылыкка умтулуш үчүнчү. Мисалы үчүн бешикке киргиси келген адам полностью как бы жакшы нерсенин баарын аткаргысы келет да, жаман нерседен өзү эле тыйылып калат. Өзү мисалы үчүн ата эне тыйып отурбайт, ал балага жаман көрүнүп бурушуп кечке себептеген ага чейин фундаментти аябай жакшы киргизип коет балагачы, чтобы бала кийин өзү акыл эси менен жакшы жаманды айырмалап билиш үчүн. Ошол учурларда мен ойлойм, бала ата энеге кайша сүйлөбөс турсун, уф деп айтканга болбойт деп айтылган сөз бар да. Ата энеге уф дегенин өзү уже күнөө болуп эсептелет. Ал үчүн сен эч качан бешикке кирбейсиң дейт да. Ушундай бир чоң баягындай серьезный бир аргумент менен айтылган сөздөн кийин бала өзү эле өзүн мындай тыйып калат го деп ойлойм. Дал ушул өткөл курак маалында кыздарда көптөгөн өзгөчөлүк болот. Ал тургай мектепте эки-экиден бөлүнүп алып, жигит талашып урушкан учурлар болот. Мына ушундай окуялар жөнүндө сиз айтып өтсөңүз. Бул ачуучундук негизинен болот мындай нерселер. Баягы мектепте бөлүнгөндө дагы жакшы кийингендер өзүнчө, жакшы окугандар өзүнчө, же сүйлөбөгөндөр өзүнчө бөлүнөт го. Ошондойлор болот да негизинен. Анан жигит талаш сөзсүз түрдө болот. Эки кыз бир жакшынакай жигитти сүйүп калган учурлар болот, дагы ошондо эки кыздын мамилеси бузулуп кетет да, мисалычы. Дал ушул маалда көптөгөн кыздар эмне сүйлөп жатканына дагы маани беришпейт. Айрым учурда өзүнчө бир жаргон сөздөр менен сүйлөшкөн учурлар болот. Ошондой жаргон сөздөрдөн айтып өтүңүзчү дейт. Азыркы учурда жаргон сөздөр бул авторитет деп айтылат да, мисалы менин оюмчачы. Ошол сөз сүйлөсө бул уже эме болуп калыптыр деген мааниде да. Жаргон сөздөр көп азыр, зыңк деген сөздөр болот го, ошондой сөздөр да, мисалы. Жакшы, акыркы суроолор болсун, келиңиз. Убакыт учкан куш демекчи, бул өткөн кургактагы учуп кетүүчү нерсе, убакыт сыяктуу эле. Ал нерседе сиз айтып атасыз, ата эне дагы мугалим да өз тарбиясын бериш керек дейт. Эгер ошол ата энелер чет жакка чыгып кеткен болсо, ошол учурда сиз кандай мамиле жасайсыз алар менен? Ата энелер балдарын таштап башка жака жумушка кетип калып атышат. Мына ошол ташталып калган балдар кимдин колунда? Жана соцпедагогдор ошондой балдар менен иштешет. Мынакей өзүңүздөр коомдо көрүп атасыздар, бирөөнүн колуна таштап кеткен балдар зордукталып калып атат. Бирөөнүн колуна ташталып кеткен балдар ар кандай жаман иштерге чоңдор тарабынан душар болуп калып атат. Үйдө кимдердин колунда? Кимдер карап мектепке жашына калып жууп тазалап, өнөгүн үтүктөп дегендей, ким сабагын карап дегендей. Вот ушулар менен биз ошо мектепте ата энелер менен түздөн түз иштешебиз. Ар бир баланын дарегин, ар бир баланын үйүн кыдыра албасак дагы биз телефон аркылуу кабарлашып турабыз. Эгерде ошол бала бир күн сабакка, эки күн сабакка келбей калса эле биз уже ошол баланын издеп, ошол баланын туугандарына телефон чалып баштайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз өткөл курак туурасында сөз кылып жатабыз. Ал эми алдыда дагы бир нече суроо жооптор болмокчу. Бизден алыстабаңыздар. Экинчи суроону алсаңыз, бүгүнкү күндө дейт, өткөл курактагы баланы тарбиялоодо психологиялык жактан ким көбүрөөк муктаж дейт? Эне атабы же балабы дейт? Биздин Кыргызстанды алсак, эки тарап тең, бирөө эле эмес. Анткени 20-25 жыл болуп калдыбы, биз эгемендүүлүктү алгандан бери. Окуу тарбиялоо ишинин начардагандыгы, мектептердин алсыздыгы, мугалимдердин билимсиздиги бул өтө чоң нерсеге алып барды да. Мугалимдердин өздөрүнүн билбегендигинин натыйжасында ата энелер менен чогулуш өткөрүү деген бар да. Ошол чогулуш өткөргөндө тематикалык пландардын биз ойлогондой деңгээлде өткөрүлбөшү. Ал нерсе ата эне менен бала, мугалим үч бурчтук да, ошо үч бурчтуктун өз ара иш аракеттеринин алсыздашы. Демек, мында ата эненин дагы бир муктаждыгы өтө чоң болуп атат. Баланы кантип тарбиялайм деген сөз турат. Ошол боюнча билимдүүлүктүн жетишсиздиги, маалыматтарды толук ала албагандыгы, өздөрүнүн мындай балдарга жеткиликтүү бере албагандыгы. Берүү деген кыйын да, кээде билебиз, бирок практикага келгенде, балдар менен иштеше келгенде жеткире албайбыз. Балдар сөзсүз түрдө балдарга
бул өткөл куракты айтып атпайлыбы, өтө бул изилденген нерсе болуп атпайбы, атайын өткөл деп. Алар айтып өткөн мектептеги шарттардай деле бизде айыл жергесинде андай курстар деле жок. Айыл жергесинде француз, араб, кытай тили болбосун, элементардык орус, кыргыз тилинде эле балдар жакшы шартта үйрөнө алышпайт да. Биз ошондуктан бардык нерсени салыштырбашыбыз керек. Жана бизде экономикалык кризис деген бул жеке Кыргызстанды эмес, биздин итибизден битибизге чейин каптап турган учурда, азыркы учурдачы. Анан ооба алар чет өлкөгө кетишет, мындай нерсе бар. Анан чет өлкөдөн алар бул жака баласына акчаны салышат, акчаны ноутбук десе ноутбугун, айфон десе айфон акыркы үлгүсүнө чейин алып берип коет. Бирок өспүрүм курак менин дагы башыман өткөнү, бул эмнеге муктаж болот? Мисалы бул ата эненин мээриминен артык эч нерсе жок дейм да. Эң негизгиси баардыгы барып эле баягы эне атага такалып калып атат. Анан жалпы ушул өздөрүнө да такалат, өткөл курактагыларга. Анан ошолорго кеңеш иретинде, талим тарбиялык иретинде көрсөткөн жыйынтыкта өтүңүздөр. Өзүн өзү өркүндөтүү менен, өзүндөгү болгон жөндөмдүүлүктү таанып, өзүндөгү жакшы жактарды көрсөтө билгенге аракет жасаса, ошон үчүн мен айтат элем, бул мезгилдеги балдарыбыз абдан өздөрүнүн жоопкерчилигин сезе билсе, өздөрү бир дайыма жаңы нерсени алганга, жаңыча бир көз караштардын жакшы жактарын алганга аракет жасашса. Жогоруда айтылгандай, акыркы үлгүдөгү айфон, же болбосо акыркы үлгүдөгү кымбат баалуу соткаларды алып бергенден көрө, урматтуу ата энелер, балдарды ар кандай кружокторго катыштыргыла, ар кандай тил үйрөтүүгө катыштыргыла, балдарды спортко катыштыргыла, балдарга, кыздарга, баягы кыргызда айтылган сөз бар, кызга 40 үйдөн тыюу дегенди. Вот ошону бүгүнкү күндө менин сиңдилерим, менин окуучуларым, келечек муундар, азыр өткөл куракта турган кыздар эч качан унутпаш керек. Анткени биздин каныбызда, биздин жүрөгүбүздө кыргыз деген бар. Кыргызда тарбия күчтүү болуп келген. Ошол тарбияны биз колдонуп кийинки муундарга да таштаганга жетишибиз керек. Тарбиялуу кыз өнөт, тарбиясыз кыз өнбөйт, жоголот. Мына ошону эске алышыбыз керек. Диндеги балага караганда, динде жашабаган бала көп жаман жолго барат экен да. Себеп деген анын акыбыретін билбейт деп атпайбы жанагындай. Ошон үчүн болушунча динге деле басым жасап, жашоого динди алып киргенге аракет кылыш керек. Себеп дегенде биз ошол дин менен тарбиялаганда, биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын айткан тарбиясына карап тарбиялашыбыз керек да баланычы. Себеп дегенде ал өзү примеринде келтирип кеткен. Бала менен кылган мамилесинде, баланын деңгээлинде сүйлөшкөн. Бала менен бетине карап, көзү менен көзүн келиштирип, анан кийин сүйлөгөн экен. Ошондо бала өзүнүн оюн дагы айта билет. Анан ата эне аны уга да билиш керек да. Бала менен тыгыз байланышта болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошонун баарын көрсөтүп кеткен. Бою кичинекей болсо, кичине эңкейип, ошонун көзүнө теңгелип сүйлөгөн. Бою чоң болсо, ошого да теңелип сүйлөгөн да. Мындайча айтканда, балага тегиз мамиле жасаган. Жана ошо баланын тилинде сүйлөш керек. Так сүйлөш керек, бирок бала менен тыгыз байланышта, ал менен баланын тилинде сүйлөп, бирок чындыкты сүйлөш керек да. Ошондо бала өзү мындай өзүнүн аң сезими менен кетет. Анан экинчи бир айта турган нерсе, кыздарга кайрылгым келет. Кыздар келечекте боло турган ата энесиңер да. То есть энесиңер, үйдүн кутусуңар. Силер ал үйдү кандай алып кетесиңер, өзүңөр азыртан эле ойлонуп, өзүңөр кандай жүрсөңөр, болочокто кандай үй бүлө каалайт элеңер, ошого умтулушуңар керек да. Жакшы нерселерди алып, жаман нерседен алыс болуп тыйылганга аракет кылыш керек. Ар бирибиздин өзүбүздүн колубузда ал нерсечи. Өткөл курак десе эле баягы жаман жолдо ойлошот да, ошондуктан айтар элем, бул өткөл куракты биз бардыгыбыз жакшы жол менен өтүп кетели депчи. Эч кандай проблемалар болбосун деп. Бүгүнкү биздин эфирибизде өткөл курактын кыз балага тийгизген таасири туурасында талкуу кылдык. Көрсөтүүнүн жүрүшүндө бир нече ой пикирлер айтылды. Ал эми көрүүчүлөр өзүнө керектүүсүн жана пайдалуусун ылгап алат деген ойдобуз. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Бизден чыйыр, сиздин багыт.